Жараткан Алла Таала бул ааламды жоктон бар кылган, өзү башкаруучу, адамзатын эң шарапаттуу, иззаттуу кылып жараткан. Адамзаты эзелтен эмес, бирок түбөлүккө жаралган. Түбөлүктү бейиште болот, же түбөлүктү дозокто болот. Бул дүйнөнү сыноо дүйнөсү кылып койгон, ахиретти натыйжа. Dünya amal dünyası, alacak esep dünyası. Bu dünya oturumduk dünya, ahiret tübölüktü dünya. Bulacak жоопкерчилик, жооп, тияк сурак. Тияктагы бериле турган суроонун жооптору бул дүйнөдө. Бул дүйнө укук берүү, жоопкерчилиги жүктөлгөн дүйнө. Ошол укукту канчалык аткарса, ахиретте Алла Таалам ошого жараша мамиле кылат. Эң биринчи биздин мойнубуздагы акы бул Алланын акысы. Бизди жоктон бар кылган, жакшынакай өң түс берген, ырыскы, бардык нерсени берип аткан бул аалам жаратуучусу. Аба кимдики? Алланын. Суу кимдики? Алланыкы. Жер асман кимдики? Алланын. Бардыгын берген. Алланын акысы. Биринчи Алланын акысы. Алланын акысы ал ибадат. Кыямат күнү ушуну сурайт. Сен Аллага ибадат кылдыңбы, кылган жоксуңбу? Биздин мойнубуздагы Алланын акысы бул ибадат. Эгер пенде Алла Таалага ибадат кылса, ширк келтирбесе, анда пенденин акысы Алла Таала күнөөсүн кечирип, бейишке киргизип, азаптабаганы бул. Тугандар, күн сайын адам баласынан жакшы же жаман амал чыгып турат. Ахиретке жакындап турат, дүйнөдөн узактап турат. Күн сайын бул. 24 саат Алланын алдында сыноодо адам баласы Алланын алдында көзөмөлдө. Адам баласы сүйлөгөн сөзү менен Аллага жакындайт. Туура сүйлөсө, Алла буйрган сөздөрдү сүйлөсө, Алла разы болгон, Алланын буйруктарын аткарып, ошондой эле амал кылса дагы Алла Таала буга чейин намаз менен орозо, зекет Алла Таалага жакындай турган амалдарды айттык эле. Өткөнкү сабакта илим менен Аллага жакындоо. Илим алып, кайсы илим? Пайгамбарыбыз алып келген илим. Ошол илимди алганда пенде Аллага жакындайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген илим ал Кур'андын илими. Кур'ан китептин маанилеринин илими. Пайгамбарыбыздын өзүнүн түшүндүрүп берип, чечмелеп берген, үммөткө таштап кеткен улуу аманаты. Ошол илимдин фазилетин айтып атат: "Фадлу ман таалламал илм лиллахи таала ва лиянфа бихи ибадаллах." Алла үчүн илим алуу жана Алланын пенделерине пайда жеткирүү, ушунун артыкчылыгы жана сообу тууралуу бап. Биринчи биз Алла үчүн илим алайлы. Кийин ошо илим менен Алланын пенделерине пайда жеткирели. Максат ушул болсун. Алла үчүн алган илимибизди Алланын пенделерине жеткирели. Абу Дарда разияллаху анху риваят бар. Айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айткан уккам: "Ман гада юридул илм ятаалламуху лиллахи таала." Ким илимди ниет кылып, Алла үчүн үйрөнүүгө чыга турган болсо эрте менен, фатахаллаху лаху бабан илал жанна, Аллага бейиштин эшигин ачып коет. Ва фуришат лаху ал-малаика, фарашат лаху ал-малаика актафаха. Периштелер ага канатын жаят. Ва саллат алейхим малаика самават. Асманда периштелер ага дуа кылышат. Ва хитанул бахр, деңиздеги
Balıklar da dua kılışar. Velil alim fadlun alel abid kal kamar leyletel badr ala asgari kavkem fis sema. İbadat көйгө караганда алымдын артыкчылыгы 14 күндө толгон айдай. Асмандагы эң кичинекей жылдызга караганда канча айырма болсо, кудум ушунча айырма дейт. Ушунча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн караңгыда таштап кеткен эмес, надандыкта таштап кеткен эмес, жарыктыкта билим, илим алганга таштап кеткен. Кызыктырып кеткен. Көбүнчө биздеги билим, илим дегенде эле мээбизде дүнүйөнүкү эле калат да, эсте. Ошо гана максат кылынып калат. Кошконду үйрөнүш керек, алганды үйрөнүш керек, темир улаганды, свет күйгүзгөндү, бул деле илим. Илим кифая, дүнүйөгө керек. Бирок түбөлүктүү ахиреткечи, рухка байланыштуучу, укукка байланыштуучу, Аллахнын марифатына байланыштуучу. Кайсы илимдер эле? Ошон үчүн дини илим дагы, дүнүйө илими дагы. Мына жердеги айтып аткан көздөгөнү бул дини илим тугандар. Акыйкат түбөлүктүү илим бул. Ал-улама варасатул анбия, алымдар пайгамбарлардын мураскору. Иннал анбия лам юваррису динаран вала дирхаман. Пайгамбарлар динар, алтын тыйынды, вала дирхаман, күмүш тыйынды таштап кеткен жок мураска. Валакиннахум варрасул илм. Алар мураска илим таштап кеткен пайгамбарлар. Фаман ахадаху ахада бихаддин вафирин. Ким аны алса, толук өзүн үлүшүн, бактысын алды ал. Ва маутул алим мусибатун ла тужбар. Алымдын өлүмү бүтөлүгүс кайгы. Суллатум ла тусат. Бүтөлбөй турган тешик. Ва хуа наджмун тумис, өчүп калган жылдыз. Ва мауту кабилатин айсар мин маутил алим. Bir уруунун өлүп калганы, bir алымдын өлгөнүнөн дагы бул жеңилирээк эле дейт. Ушуга чейин. Bundan Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди эмне кызыктырып атат? Ошо отурганыбыздын, укканыбыздын бардыгы илим алышыбыз керек экен. Кандай илим? Марифат илими. Эң биринчи Алла Тааланы тааный турган илим. Алла Таалага жакшы күмөн кылган илим. Алладан үмүт кылган илим. Алланын кудретин, Алланын неmatын, кийин Алла Таалага ибадат кылгандын анын илими. Мынакей тугандар, биз ала турган илим Алла Таалага ибадат кыла турган илим деп. Ошон үчүн маарифат дейт, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахнын илими. Ушул эми талап кылат да. Качан кандай гана болбосун тугандар, Алла Таалага ширк келтирбейли, шерик кошпойлу. Аламдын кожоюну бар, ээси бар, жаратуучусу бар, башкаруучусу бар, көзөмөлдөөчүсү бар, өзгөртүүчүсү бар, жоктон бар кылган, жүргүзүп турган, учурда келип талкалай турган, гайрат Алла субханаху ва таала. Биз билгенибизге караганда билбегенибиз көп. Толтура ал. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамзаттын эң билимдүүсү Мухаммадур Расулуллах. Эң билимдүүсү Мухаммадур Расулуллах. Укуктун илими. Атаңыздын кандай акысы бар? Апаңыздын кандай, аялыңыздын кандай? Укуктун илими. Укуктун илими тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынакей ушул илимди алганга бизди кызыктырып айткан тугандар. Дараттын илимин алайлы, гусулдун илимин алайлы, мурастын илимин алайлы. Бул илим бул. Ибадаттын илими, мамиленин илими, соода сатыктын илими. Бардыгын илими бизде. Тазалануунун илими бар. Кийим кийгендин илими бар, акча тапкандын илими бар, акчага сарптаандын илими бар, барлык жерде. Сүйлөгөндүн илими. Ар бир иштин илими. Имам Бухари рахматуллаху алейх ал-илму qablal qawl wal amal. Илим сүйлөгөндөн мурда, бир иш кылардан мурда дейт. Ondan murda ilim eken de, amallardan murda. Namaz okuyun atası, toktаңыз, namazın ilimin bilespi? Oroza karmağında murda, orozan ilimin bilespi? Zeket bererde murda, zeket alardan murda, zeketin ilimin bilespi? Birinci misal.
Адам өлüp kaldı. Bunu kantip biz ahiretke akırkı saparga uzatабыз. İlmin bilesizби? Ya, ataga kандай söylöş керек, апага кандай söylöş керек, аял кандай söylöş керек, жетекчиге кандай söylöş керек. Сапарга чыгайын дейт, сапардын илими билесизби? Адам ооруп калса, оорунун илими бар. Өлүп калса, өлгөндүн илими бар. Аны кантип узатып кандай кылыш керек? Бардыгын мына кетип калганда. Ошон үчүн ар бир сөз биз күн сайын сүйлөп атабыз. Ошонун илими бар экен туугандар. Күн сайын амал кылып атабыз. Жеп атабыз, жегендин илими. Жаткандын илими. Ажаткана кирип чыккандын илими. Аллаху акбар. Ар бир нерсенин субханаллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон жол жобосун, илимин алып келген, маданиятын алып келген, чектерин алып келген. Ошонун туура жолун үйрөтүп, аткарганга соопторду вада берген. Сооптор айтылган. Эгерде туура эмес, чын сүйлөгөндүн ал өзүнчө илим. Жалган айтканчы. Ушунча туугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баарыбызды илимге кызыктырып атат. Алгач иншалла ишеним ибадында айтканда акыйда, иман илимин алайлы, андан кийин ибадат илими, андан кийин анан Кудай кааласа жашоо тиричилик, мамиле, адеп ахлак илими. Негизги айтканда 8 суроо берилет. Ар бирибизге ошону үйрөнүп алайлы. Кабырда 3-өө, кыяматта 5-өө. Ушуну ар бирибизге эртерээк айтып калайлы. Ушу 8-өө бар экен, 8 сурайт экен Алла Таала. Бу дүйнөдөн кеткенге чейин ошону жөн эле, ошо 8 суроо бар экен деп эле билип калбай, ошо 8 суроого даярданайлы. Эртеби кеч берилет, ар бирибизге берилет. Ошо 8 суроону өзү билесизби биринчи? Суроо эмне экен? Суроону билгенден кийин жообун билесизби, билбейсизби? Мына бизге суроолорду билейли, жоопторун билейли, даярдайлы. Кабырда 3-өө, кыяматта 5-өө. Аллахын тарабынан суроо бериле турган эң биринчи ма роббук. Сенин робуң ким? Рубубияттын илими бар. Сенин робуң ким? Роб деп кимди айтат? Жоктон бар кылган. Этап менен кажетти бүтүрүп, адам баласын чоңойткон. Көзгү, кулак, тил, түзүлүш, аң сезим бардыгы бир айлыкта кандай эле, бир жылдыкта кандай, 10 жылдыкта кандай. Ушул бардык этаптан өткөргөн, ушуну роб деп айтат. Биз жегенде эле билебиз. Алкымдан өткөн раззак деген Алланын сыпаты бар. Ырыскы берүүчү. Алкымдан өттүбү? Ырыскы сиздики. Ашказанга келдиби? Ушунун канчосу көзгө кетиш керек, канчосу кулакка, канчосу мээге, канчосу тилге, канчосу өпкөгө, канчосу бөйрөккө, канчосу ашыкча, канчосу тамырларга, канчо нервтерге. Макулбу? Канчо күчкө, канчо сөөккө. Бул распределение бөлүштүргөн сиздин биздин колубуздан жок нерсе бул. Ушунун баардыгын кылдырып аткан заттын аты Роб деген болот. Рубубият, ошон үчүн биринчи суроо пенде менен Алланын ортосундагы эң биринчи суроо ма роббук деп периште ушу суроону берет. Робуң ким? Ушуну айт дейт. Таныдыңбы Робту ким экенин? Куранда Алла Таалам түшүрдү. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бүткүл ааламдын робусу деди. Курандагы эң акыркы сүрө Кул ауду би роббин нас. Адамдардын робусу деди. Алла өзүн тааныштырып атат китебинде бүткүл ааламдын робусудан баштап адамдын робусу деп бүтүрүп атат. Курандын ичиндеги ортодо кандай роб экен түшүндүрүп атат. Кандай роб экен түшүндүрүп атат. Кандай кулак берди? Кулак барып кандай уга баштады? Кандай көз берди? Барып кандай тааный баштады? Кандай тил берди? Барып кандай сүйлөй баштады? Тиштерди кандай чыгарды? Кантип жөрмөлөтүп, тизелетип, кантип бастырып, белин бекемдеди?
рубубият айтат. Мына этаптардын бардыгын өткөргөн Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн пайгамбарыбызга Алла Таала эң биринчи өзүн тааныштырганда Рамазан айда Мекке шаарында Кадыр кечесинде Нур тоосунда Хира үңкүрүндө эң биринчи Икра бисми роббикаллази халак. Оку деди. Бисми роббикаллази халак. Жараткан Робуңдун аты менен оку деди. Өзүң билимиң менен, күчүң менен, кыйындыгың менен, маалыматың менен оку деген жок. Жараткан Робуңдун аты менен оку. Роб деп биринчи Роб деген сыпатты айткан. Биз ошончо рүкүгө барганда субхана роббиян ала. Саждада рүкүдө субхана роббиян азим. Кайра роб. О, биздин робубуз деп. Рубубият. Та роб деп кандай? Мына жоктон бар кылуучу, бар кылгандан кийин кажеттерди бүтүрүүчү. Инсандын канча кажети бар, Уйку кажетиңиз бар. Чарчаганда дем ала турган кажетиңиз бар. Ачка калганда тамак жей турган кажетиңиз бар. Чаңкаганда суу иче турган кажетиңиз бар. Көзүңүздүн кажети өзүнчө, кулагыңыздыкы өзүнчө. Курсак тойгондон кийин ажаткана кажетиңиз ал өзүнчө. Өпкөнүн кажети дем алган өзүнчө, боор бөйрөктүгү өзүнчө. Ар бир муун мүчөнүн өзүнүн кажеттери бар. Ошонун бардыгын бүтүрүүчү заттын аты ким экен? Роб дейт мына. Биринчи суроо ушул. Робуң ким деген суроо. А Кур'анда айтсак, Роб Алла субханаху ва таала кандай экен түшүндүрүп берет аны. Аллаху акбар. Роббул аламин. Роб тарбиялоочу зат. Сизди бизди тарбия кылып чоңойткон, кажетибизди бүтүргөн, бар зарылчылыгыбызды бүтүрүп келген бул Алла субханаху ва таала Роб. Биздин ишибиз акча менен бүтпөйт туган. Акча менен бүтпөйт, акчаң эч нерсеге жарабай калат. Адам ойлойт, акча менен жашоо оңолот деп. Акча менен жашоо оңолбойт туган. Алла оңдойт, амал менен оңдойт. Биз өзүбүздү оңдойлу. Алла айткандай оңдойлу. Чын сүйлө дедиби? Все. Кыянат кылба деди, болду. Текеберлеме деди, болду. Жуун деди, жуун айлы. Сажда кыл деди, сажда кылайлы. Ороза карма деди, болду ороза. Садака берди, садака берди. Жаман күмөн кылба, боптур, жаман күмөн. Жаман арамга баспа деди, жакшылык каала деди, жакшылык. Би Алла Тааланын эми өкүмү, чеги жок канча өкүм бар. Бардын Кур'ани Каримде муну айтып бардын. Кыйынчылыкта кандай, бардыкта кандай, бардын. Күндүзү кандай, түндөсү кандай, бөлүп койгон бардыгын. Акча менен туугандар, байлык менен, ал нерсе менен хамма жашоонун адам баласына оңолбойт ал. Амал менен. Биздин иншалла пейлибиз оңолсун. Биздин көз карашыбыз оңолсун, ниетибиз оңолсун. Биздин кыялыбыз, жоруктарыбыз, ортобузга болгон мамилебиз, бирибизге болгон күмөнүбүз оңолсун. Ана оңолобуз ана. Мыналардын бардыгы бул жөн рисунка, картинка эле болуп калат бул. Миллион завод салсаң деле, эгерде биз адам оңолбой турган болсо. Ошон үчүн пайгамбарлар келип, адамдарды оңдогонго мээнет кылган эле. Мейли байлык менен кичине жашосоң болду деп койлу. Жакшы кийим кийди, тамак, уна, улоо, тамак, тияк-бияктарын жакшы кылган. Мейли ошо акчаң менен ишти бүтүрүп атасың. Өлгөндөн кийин ахиретте кайсы акчаң менен ишти бүтүрөм деп атасың. Аякта ар бир адам жылаңач барат Алланын алдына. Карт жок, банковый счет жок, доллар, сом, алтын жок колуңда. Жылаңач барасың. Алла Таала айтат, ар бириңер башында кандай жылаңач эле, кудум ушундай жылаңач келесиңер мен алдыма дейт. Жылаңайлак, жалаңач кийим, сүннөткө отургузулбаган. Дүйнөгө кандай келгенбиз? Энебиздин ичине чыкканда кандай келгенбиз?
Кудум ошондой келесиң. Кайсы акча менен маселени чечебиз? Билесизби кандай? Адам өлгөндө эң кордук мамиле кылынат адамга. Полный кийими чечилет. Полный кийим чечилет. Көзөйнөн алып койгула. Алтын саатын алып койгула. Шакегин алып койгула. Бардын алып салгыла. Дүйнөдөгү эң арзан материал менен орап койгула дейт, кездеме менен. Үйүнө жакын эмес. О, тияк алып барып койгула, бari, давай. Вообще башка жакта болсун, биздин арабызда эмес. Үйүнө бир ай сактаганды көрдүңүзбү муну? Алып барса ыргытылат тияк. Ал жака арбам жөн кылып айтты. Үстүнө кандай нерсе таштайт билесизби? Кандай кылып таштайт? Эгерде бул алхамдулилла иманын бекемдеп, амалын бекемдеп кеткен болсо, Аллах акбар. Бунун руханияты. Биз көзүбүзгө көрүнбөйт. Бирок Аллах анын кабырын бейиштин бакчасы кылат. Бейиштин бакчасы болот анын кабыры. Пайгамбарыбыз айткан муну. Кудай сактасын, бул ошо дүнүйө деп жүрө берип, иманын унутуп калды, жаратканын унутуп калды, жаратканын акысын унутуп калды, жаратканга кайта турган күнүн унутуп калды. Бул эми өлдү эми бул жагы. Алла Таала аны үчүн жараткан эмес эле. Аны үчүн жараткан эмес эле. Тияка барып калды. Пайгамбарыбыз айтты, кабыр үйүп койгон топурак эмес, силер көзүңөргө көрүнүп тургандай. Ал дозоктун чукуру же бейиштин бакчасы дейт. Ошо туугандар, биз иманды бекемдейли, амалыбызды оңдойлу. Албетте, алхамдулилля, эч ким ислам дини тыйган эмес. Чарбаны өнүктүрүңүз, курулуштарды өнүктүрүңүз. Машалла, завод, производстволордун бардыгын эчтеме. Бирок биз ахиретти унутпайлы да. Алланы унутпайлы, Алланын акысын унутпайлы. Алла мүмкүнчүлүк берип аткан ошо мүчөлөрдү, алхамдулилла Таалага берип атканын унутпайлы. Мынакей ошонун илимин алуу туугандар мына бизге. Рубубияттын илими биринчи илим. Экинчиси, ма динук, диниң кайсы? Кайсы динде жашадың? Кайсы динди дин деп туттуң сен? Үчүнчүсү, ман набию, пайгамбарың ким? Тааныйсызбы пайгамбарды? Бүгүн футболисттерди тааныйбыз, ырчыларды тааныйбыз, бийчилерди, мушкерлерди тааныйбыз, күрөшкөндөрдү тааныйбыз. Бардык нерселерди тааныдык. Ой, пайгамбар тааныдыңбы? Биздин балдарыбыз азыр кимди жакшы тааныйт? Пайгамбарыбызды же башканыбы? Кыздарыбыз кимди жакшы тааныйт? Пайгамбарыбызды же башканыбы? Биз өзүбүздү эле алайлы чайланай. Башка жака барбай эле коелчу. Мен кимди жакшы тааныйм? Өзүңүзгө суроо бериңчи. Дүйнөдө эң жакшы тааныганыңыз ким? Адам затынан. Биздин жүрөгүбүздөн чыгыш керек эле ушу сөзчү. Мухаммад деп, саллаллаху алейхи ва саллям. Таштар тааныган, дарактар тааныган, тоолор тааныган, төөлөр тааныган, эшектер тааныган, каршкырлар тааныган, бардык периштелер тааныган, бардык жиндер иман келтирген жиндер, инсандар иман келтирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, мына 3 суроо, конкретный суроо. 5-өө кыямат күнү. Алла Таала айтат, мен сага жашоо бердим, кайда өткөрдүң дейт. Ошону эми кайда өткөрүп атам, ошону карап, эртеге эсеп бере тургандай болуп жашап кете берейли. Жашоо боюнча суроо бар. Сизге канча жашоо берет, буга, мага, бул Алла Таала чечип койгон. Биздин ар бир демибиз, ар бир суубуз, ар бир кадамыбыз, ар бир көзүбүздү ачып жумганыбыз чектелген. Бардыгы чектелген, такталган, саналган. Жүрөк канча жолу согот, бир согу ашча сокпойт. Бир удар кем, жүрөктүн соккусу андай болбойт. Точно канча жазылган болсо, ошончо согот, ошо бойдон токтойт. Адан айтып атам дагы. Бир удар көп, бир удар аз сокпойт ал.
Ушунча жашоону Алла субханала ва тааля мен сага мүмкүнчүлүк бердим. Жашоо бердим да. Берип атпайбы? Аллага шүкүр. Ушуну кайда өткөрдүң деген эле суроо. Просто дайым болсоңуз болду. Бири-бирибизди мындай кыйнамай жерибиз жок. Жөн ошого дайым болсоңуз да, ошо кайда өткөрдүң деген суроого дайым болсоңуз эле болду. Өзгөчө алхамдулилlah мынакей 95% жаштарыбыз. Алла разы болсун, машалла. Экинчиси жаштык боюнча суроо болот экен да. Жаштык бул деле ошо өмүрдүн бир бөлүгү да. Жашоонун бир бөлүгү, жаштыкчы. Бирок буга өзүнчө маани берип, өзүнчө жаштыгыңды кайда өткөрдүң деп. Буга өзүнчө жооп бересиң дейт да. Жаштыкты кайда өткөрдүң? Алхамдулилlah жаштарыбызды көрүп жүрөк кубанат. Кээ бирлер жаштарды көрсөң, эми кыжалат болосуң, конечно. Бири-бири менен жакалашып, пычакташып аткан, бирөөнүн кызын зордуктап таштап кеткен, бир жакта уурулук кылып, бир жакта наркоман, бир жакта чегип отурган, бир жактан иншалла дагы бир ичип алып бир нерсе ит болуп аткан, ата-энесин какшатып аткан, аларды көрсөң жүрөк кейип, жүрөк сүйүнөп эле. Машалла, адалдан таап, пешенеси саждада, колу ачык, арамга баспаган, мечит менен жүрөгү байланган. Буларды көрсө башкача сүйүнөт жүрөк. Үчүн Алла сүйүнөт буга, Алла разы болот буга. Пайгамбарыбыз разы болот. Биз кандай? Алхамдулилlah. Жаштык боюнча. Жаштыгыңыз болсо жооп бере алсаңыз, болду. Бири-бирибизди тияк-мияк неме жок. Просто ушуну айтып атат. Үчүнчүсү, кайдан таптың деген наке. Барыбыз жашап атабыз. Жебеген жердин астында да жейбиз, бирок адал жейли да. Адал жолу менен. Кайда таптың деген мынакей. Кирешеңиз кандай? Приход. Кирешеңиз кандай? Мен чөнтөктө 1000 сомум бар. Каяктан келди ушу 1000 сом? $1000 бар. Каяктан келди ушу $1000? Уурулук жол мененби, алдаппы, каракчылыкпы, же арам жол мененби, же адал мененби? Пешене терби, же бирөө белек берип койду, жөн эле. Проблема жок. Же бир соода кылдыңызбы? Алып саттыңызбы? Же кандай келди сизге ошо акча? Кийинип алыпсыз го мындай. Каяктан алып кийиниңиз? Бала чакаңызды эмне менен багып атасыз? Каяктан алып багып атасыз? Бу машина каяктан, бу үй каяктан? Бу дүйнөнүн сурагы сурак эмес. Адал арамдыгын Алла сурайт. Төртүнчүсү, саңаго таапсын жакшы, адалдан. Бирок толук маселе чечиле элек. Иш бүтө элек. Кайда сарптадың деген өзүнчө суроо бар. Адалдан табуу эле жетиштүү эмес экен. Эми кайда сарптадың деген суроого жооп бер дейт. Адалдан таптың, кайда сарптадың? Бирөөнү куруткангабы? Бирөөнү дубалагангабы? Бирөөгө заказ берип жала жапкангабы? Же исрапкерчиликеби? Же зынага сарптадыңбы? Же кумарга сарптадыңбы? Не вообще кайда сарптадың тапканыңды? Же адалга сарптадыңбы? Элдин пайдасына, өзүңдүн пайдаңызга, бала чакаңызды адалдан бакканга, ажылыкка, зекетке, садакага, садака жария, көпүрө салганга, жол салганга, суу чыгарганга, бирөөгө кийим кийгизгенге, ооруп атса дары-дармегин алып бергенге кайда сарптадыңыз? Бешинчиси. Билген илимиңе жараша канча амал кылдың? Эң кыйыны ушул эле. Биз билебиз түзүккө эле. Бирок ошого амал кылып атабызбы, кылбай атабызбы? Маселе мына ушулда. Аллахым барыбызга жеңил кылсын, амин. Алла таалам ошо барыбызга жеңил кылсын туугандар. Бирок бул акыйкат, бул бар нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Эми уджуби ихтирамул улама ва тавқирухум. Алымдарды сыйлоо важип экендиги. Убада ибн Самит разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейса мин уммати ман лам южилла кабирана ва ярхам сагирана ва яриф лиалимина хаккаху." Мен үммөтүмдөн эмес, ким улууларды урматтабаса, кишилерди ыззаттабаса, райым кылбаса, алымдарыбыздын акысын билбесе, Пайгамбарыбыз айтат, ал менин үммөтүмдөн эмес дейт. Улууларды урматтайлы.
аталар, энелер бар болсын. Алар ушу жашка ибадат кылып жетишти. Улууларды эмне үчүн урматтайбыз? Сизге, бизге караганда булар канча орозо кармаган, канча намаз, канча зикир, канча дуа. Биз жок кезибизде булардын пешенеси саждада эле. Биз жок кезибизде булардын тилинде зикир бар эле. Биз жок кезибизде. Машалла, ушунча жыл ибадат кылган үчүн улууларды урмат. Кишилерди ыззаттап, аларга райым кылып, эмне үчүн? Булар кичинекей азыр. Буларга боорукерлик кылыш керек. Буларга райым көрсөтүш керек жаш балдарга. Алымдарыбызды эмне үчүн урматтайбыз? Аллах буларга илим берген. Аллах буларга илим берген. Ак менен караны ажырата турган, бейиш менен дозокту ажырата турган, сооп менен күнөөнү ажырата турган, пайда менен зыянды ажырата турган. Илим. Ярфа'иллаху аллазина аману. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум. Аллах имандуулардын көтөрдү. Жалпы кимге иман Алла берсе, адамзаттын баарынан алар бийик даражада. Валлазина утул илма даражат. Эми ушу имандуулардын арасынан кимге Алла илим берсе, аларды бир топ бийик даражага көтөрүп койгон дейт. Ошон үчүн баарыбыз биз илим алганга аракеттенишибиз керек экен. Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт: "Таалламул илм ва таалламул лил илм ас-сакина вал вақар ва тавадау лиман таалламуна мин." Кимден илим үйрөнүп атсаңыз, ошого кичпейил болуңуз, адеп кылыңыз. Шакирттер устаздарына адеп кылсын. Кимден илим алып атасыз? Окуучулар мугалимдерге адеп. Мейли ошол 2-2 кошту 4 дегенди үйрөттүбү, АБВГ үйрөттүбү мугалим. Дини жактан үйрөтсүн, дүнүйө жагынан үйрөтсүн. Ошого адеп. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге чакырган эмени. Айтып атат: илим алгыла, илим үчүн сакина, тынчтык, олуттуулук, ызычуулук эмес, тополоң эмес, өзүңүздү кармап, буну үйрөнүңүз дейт. Анан тавадау, кичпейилдик болуң, кичпейилдик кылың. Лиман таалламуна мин, кимден илим алсаңыз ошого кичпейилдик. Кур'андын бир тамгасын имамдан үйрөнөбүзбү, карекелерденби, алымдарданбы, бир маселелерди үйрөнөбүзбү, кичпейин. Пайгамбарыбыздын бул буйругу. Амал кылуучу алымдарды төмөн санабаңыз, андан коркуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Саласун ла ястахиффу бихим илля мунафиq." 3 нерсе бар экен. Ким алар төмөн санаса, ал мунафык гана болот дейт. Биринчиси мусулман аксакал. Зушайба фил ислам, ислам дининде машалла жашоосун өткөрүп, мына карыды, ошону кемсинткен мунафык. Ошону кемсинткен кимкен? Мунафык. Аны төмөн санаган мунафык. Жеңил санаган мунафык. Вазул илм, илим эсин. Ошону дагы жеңил төмөн санаган мунафык. Ва имамун муксид, адилеттүү жетекчини, ажоону төмөн санаган мунафык дейт. 3 нерсени пайгамбарыбыз айтат. Ушуларды истихфаф, жеңил санап, төмөнгө урган мына мунафыктын иши дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан: "Мен үммөтүмө корка турган 3 нерсе, ошонун бири силерде дүнүйө көбөйүп, бири-бириңерге көрө албастык кылып, мен ушудан коркомун силерге" деген. Бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен силерге бир кембагал, жакырчылык келгенден коркпойм" деген. Байып кетип, бири-бириңе көрө албастык кылып, бири-бириң башыңарды алып динден чыга баштап, ошодон корком деген. Ошон үчүн эгерде жетишпей турса, бул коркунучтуу эмес. Алхамдулилlah, биз бири-бирибизди кармап туруп калабыз. Эгерде дүнүйө ачылып, азыр ачылып кетип атат дүнүйө.
10 жылга караганда азыр дүйнө кандай? Кыргызстан деле алайлы давай. 20 жылга караганда азыр кандай? Эгемендүүлүккө караганда мисалы 30 жылдан бери кандай? Мына ал жерде азыр аксакалдар турат анча-мынчалар. 90 жылдан бери уже бар эле да. Жашообуз кандай эле? 30 жыл мынакей. 95'te алып кое берели, азыр 25 ми? 30 жылдын ичинде. 30 жылдын ичинде. Минбеген машинаны минип атабыз. Салып алган үйдү салып атабыз. Эмне деген тойлор. Үйдө тамак жебей калдык, туугандар. Үйдө тамак жебей калдык. Аллаху акбар. Кандай деген тамактар жеп атабыз? Эмне деген тамактар? Акча. Өйдү. Ошол убакта аз карап туруп, канча бир Бишкек шаарында канча бай болсо, мисалы 10 бай болсо, Аллаху акбар. Азыр аны 1000 бай азыр. Мындай айтып атам да. Ошол убакта 1000 бай болсо, азырчы 10 000 бай азыр. Демек, пайгамбарыбыздын коркуп атканы не деп атат? Силерге дүние ачылып, бири-бириңерге көрө албастык пут салып, ичи тардык кылып, анан кийин ошо бири-бириңерге душман болуп, динден чыгып кетпегиле деп коркодум дейт да. Ошон үчүн байлык көбөйгөн сайын кичпейилдик да көбөйсүн. Байлык көбөйгөн сайын ибадат көбөйсүн. Ушу менен карманып калышыбыз мүмкүн. Бирок эгерде байлык көбөйүп, биздин кутурганыбыз көбөйүп кетсе, анда өлдү анда. Анда көпкө чейин узабайт. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл мейли. Оңкосунан түшөт. Ошо именно ошол байлык мунун башын жейт. Эгерде алхамдулилля байлык келип атат, адамдардын кажетін бітіріп атат. Бейбечаралардын кажетін бітіріп атат. Зекетін вообще үзбей беріп атат. Садакасы бар, зекети бар, кол ачыктыгы бар, муктаждардыкына бар. Өзү намазын таштабай, кичпейилдигинен өсүп атат бул. Текеберлигин эмес, кичпейилдигине өсүп атат. Иншалла бунун байлыгы дагы канча көбөйсө да буга зыян бербейт. Эгер тескерисинен болсо анда Кудай сактасын. Абу Умамадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман аллама абдан аята мин китабилла фа хува маулаху." Ким бир пендеге Аллахнын китебинен бир аят үйрөтсө, Аллахнын кожоюну болуп калды. Ла янбаги яхзулаху. Аны таштабаш керек. Демек иншалла аны жардамсыз таштабаш керек дейт. Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида марату би риядил жанна фартау." Качан бейиштин бакчалары жанынан өтүп баратсаңар, куп тойгула, жакшылап жегиле. Пайгамбарыбыздан сурашты, бейиштин бакчалары не дегенде? Маджалисер илимдин мажлистери дейт. Илимдин мажлистерин пайгамбарыбыз бейиштин бакчалары деген мынаны. Бу жерде эмне үчүн? Руханият өсөт. Адамдын жүрөгү тазаланат. Жүрөгү ойгонот. Жүрөгү тирилет. Кандай Алла субхана ва жамгырдын суусу менен жерди көгөртүп, жашылдантыртып тирилткендей, Кур'андын суусу менен өлүп калган жүрөктөрдү Алла тирилтет. Кандай өлүп калган жүрөк дегени? Руханияттан өлүп калган, акыйкаттан өлүп калган, ак-карадан ажыраткандан өлүп калган ал. Иштеп атканы менен. Эгерде Кур'андын нуру келсе, илимдин нуру келсе, пайгамбардын хадисин нуру келсе, Аллаху акбар. Мына жап-жашылды көрүп атасыз кандайды. Бул жүрөктүн жазы бул. Маджалисен илим. İlimdin majlislerini iman bekemdeletken tuğanдар. İlimdin majlisinde iman bekemdelet. Adamdın жүрөгүндө жакшы амалды кылганга кызыгуу пайда болуп, арамды таштаганга bu da elhamdülillah күч кубат пайда болуп, арамдан жиркениш пайда болот, ужачы. Абу Умамадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Лукман Хаким деген Куранда 114 сүрөнүн bir сүрөнүн аты Лукман, сурату Лукман. Лукман деген оулия болгон. Өтө данышман болгон. Бул ушу баласына айткан экен: "Я бунайя, алейка би маджалисетил улама." Эй, сен алымдардын мажлисин бекем кармагын. Кайерде ошол бар бир илимдин сабагы болсо, жетип бар ошол жерге. Башка ишин тотоп туруп, ошол илимдин сабагына жетип барсаң.
Саңа саясат айтпайды, бір бұзықылық нәрсе айтпайды. Саңа сөзсіз жоқ, Құран, хадистен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір жолдамасын дүниеңе дағы, ахиретіңе дағы керекті нәрсені алып кетесің дейді. Баласына айтқан екен: "Алейк би маджалисатил улама", алымдардың мәжілістерін бекем қармағын. "Васма каламал хукама", данышмандардың сөзін ұққын. "Фа инналлаха таала ла юхйил қалбал маййит бирунил хикма", Алла Таала өліп қалған жүректі тірілтеді хикмат, данышмандықтың нұры менен дейді. "Кама юхил ард ал майтата бивабил матар", қандай Алла субханаху ва таала өліп қалған жерде, қақырайған жер, ештеңе шықпа, жамғыр менен тірілткендей құдды мұшындай қылып тірілтеді дейді. Ибн Аббас разиаллаху анхумадан риwayat бар. Айтады: "Қила я Расулалла", пайғамбарымызға мындай деп сұрау берілді дейді. "Айю жуласатина хайр", біздің отырышуымыздың кимisi ең жақсы? Отырған адамдар чоқ отырабыз. Ошо адамдардың арасында кимisi ең жақсы отырышты? Пайғамбарымыз айтты: "Ман заккаракумуллаху ру'яту", анын көрүүсү Алланы эстетсе, "Ва зада фи илмикум мантиқуху", анын сүйлөгөнү сиздин илимиңизди көбөйтсө, "Ва заккаракумуллаху ал-ахира амалу", анын амалы сизге ахиретти эстетсе. Мына ушул ең мыкты отыруш экен да. Ең мыкты отыруш. Ар жерде азыр отуруп атабыз туугандар. Достор менен, туугандар менен, кошуналар менен, дагы эмне, классташтар, курсташтар, жылдаштар. Азыр канча дейт? 80-жылкы бияк келип атат, 90-жылкы бияк келип атат. Анан 83 бак келип атат, 86 кайра кайтып атат, ар жерге. Машалла, ынтымакка жакшы. Бирок токто. Биз бири-бирибизди көргөндө Алланы эстеп атабызбы? Сиз кимди көрсөңүз, ошону Алланы эстесеңиз, кимдин сүйлөгөндөн илимиңизге пайда болсо, кимдин амалынан ахиретиңизге пайда болсо, мына ушул маджлис, ушул отуруш, ушул адамды бекем кармаң дейт. Ошон үчүн ал жердеги айтылганы "Ман заккаракумуллаху ру'яту", аны көргөндө Алла эске келсе, анын сүйлөгөнүнөн илимиңиз көбөйсө, анын амалынан ахиретиңиз эске келсе дейт. Абу Я'ла мына ушундай риwayat кылган. Бухари шарифте риwayat келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу мечитте отурса, адамдар деле отурат эле, 3 киши келип калат да. Экөө пайгамбарыбызга келет, бирөө кайтып кетип калат. Экөө келип пайгамбардын алдында туруп калат. Бирөөсү болсо ушундай мына маджлис экен, бош жерге келип отура калат, экинчиси уялып, артында эле отурат. Үчүнчүсү жүзү үйрүп кетип калат. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Ким бош жерге келди го, Алла Таала ага жай берди" дейт. Дүйнөдө дагы алхамд илимден жай, ахиретте бейиштен жай. Ким уялып отурду го, Алла Алладан да уялды дейт. Ким жүзү үйрүдү го, Алладан жүзү үйрүдү дейт да. Ошон үчүн илимдин маджлисинде сөзсүз келип аралашып катышыш керек. Даже хадис ушуга чейин келет, бир киши бири башка эле иш менен келип отуруп калыптыр да. Бул атайын илимге келген эмес, бул илимде менен байланышы деле жок. Жөн эле келип отуруп калды. Ушу кандай болот болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риwayаттарында келет, ал дагы кур калбайт. Бул ушундай берекелүү маджлис анын дагы күнөөсүн кечирип салат дейт. Ал дагы кур калбайт. Алланын кечириминен ырайымынан дейт. Болсо өзүнүн башка эле проблемасы менен келген алчы. Мындай илим маджлисинде отургандарга бүткөндөн кийин периштелердин тарабынан жар болот. Не деген? Эми тургула күнөөңөр кечирилген абалда силердин кемчилдик ката күнөөңөр соопко айландырылды дейт. Мынандай жарыяны качан илимдин маджлисинде болот ал. Ол саясаттын маджлисинде, бир ушактын маджлисинде мындай болбойт. Бирөөнүн айыбын айткан, бирөөнүн дагы бир сындаган, бирөөнү да бир балакай эме кылган, бири-бирин жабашка деп. Ошон үчүн иншалла өмүрүбүздүн көбү жакшы маджлистерде өтсүн. Жаман жерге баргандан сактанайлы. Отуруп калсак, шылтоо айтып качып кетип калайлы. Ал сиздин диниңизге зыян, дүйнөңүзгө дагы зыян. Анас разияллаху анху риwayat, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
Качан бейиштин бакчасынан өтсөңөр, жакшылап жегиле. Ал не дегенде хилакы зикр, зикирдин халкасы деген. Демек, мынаке, качан бейиштин бакчасы деп кайсы десе, илимдин мажлиси, зикирдин халкалары, мына ушулардын бардыгы илимге дагы, зикирге дагы. Туган, биздин динибиз илим менен зикирде. Бул рельс. Поезддин рельси бар го? Экөө? Илим 24 саат мусулмандын жашоосу илим менен зикирде кечиш керек. Аллахтын тарабынан берилген илим бар. Ошону биз үйрөнөлү дагы, надандыгыбызды, жахалатыбызды жок кылайлы. Аллахтын тарабынан берилген зикир бар. Ошону алхамдуллахны эстеп, берилген өкүмдөрдү аткарайлы, бекапарлыктан чыгайлы. Ар бир нерседе алхамдулилlah илим зикири бар. Бардык нерседе. Сода кылыңыз, башка кылыңыз. Зикирге Кур'ан-ы Каримди окуганда зикирге кирет. Маанилерин үйрөнгөнгө да зикирге кирет. Хадис окуганда анын маанилерин үйрөнгөнгө зикирге кирет. Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аятиллахи вал хикма. Силер зикир кылла. Үйүңөрдө силерге тилават кылган нерсе Алла Тааланын аяттарынан жана данышмандыгынан. Демек бул зикир келет. Зикир десе только ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах ушу менен зикир чектелбейт. Күллү мути закир. Аллага баш ийген ар бир киши зикир кылуучу. Ибадат кыл, Алланы эстеп сода кылсаңыз, сиз зикир кылган кишиге киресиз. Алланы эстеп сода кылсаңыз, Алланы эстеп жүрсөңүз базардын ичинде, сиз закирсиз. Зикир кылуучусуз сиз. Пайгамбар салават айткан дагы, Кур'ан окуган дагы, учурдагы дуаларды окуган, бул закир бул, зикир кылуучу. Базарга барды. Хадисте келет Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламге базарга барса айтса: "Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхйи ва юмит, биядихил хайр, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува аля кулли шайин кадир." Ушу дуаны бир жолу окуп койсоңуз, ага 1 миллион сооп жазылат деген. 1 миллион күнөө кечирилет деген. 1 миллион даражасы бийик болот деген. Бейиштен бир кан сарай Алла даярдап берет деген. Базардын дуасы. Дахала сук атай базарга. Эмне үчүн ушунча жасоо? Базар бекапар, Алладын унуттура турган жайда өзүчү. Мечитке келсек, хотя бы эстейт да адамчы. Алланы базарда унутасың да. Ар нерсе өзүнө чакыра берет, ар нерсе өзү. Дуа кылуу, Алла Таалага жүздөнүү, мунардын бардыгы. ومما يقرب إلى الله تعالى الأعمال بالتجارة والصدق وأمانة لنفع عباد الله. Алла Таалага жакындай турган амалдардын бири сода. Бирок чынчылдык менен, аманаткөйлүк менен Алланын пенделерине пайда жеткирүү максатында ким сода кылса, ошо менен Аллага жакындайт. Мынаке, дүкөндө отурасызбы? Офисте отурасызбы? Же базардасызбы? Дыйканчыдабы, дыйканчылыкпы? Кандай базарда болсун? Каерде кылбасыңыз содагер. Алып сатарлык кылып атасыз, жоксо өзүңүз машаалла өндүрүшүңүздү сатып атасыз. Айырмасы жок. Риджан ла тулхихим тижара ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Тугандар, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде рижал, мына чыныгы эркектер деп мактады. Алар кимдер экен десе, тижараты дагы, содасы дагы Алланын зикиринен бекапар кыла албайт. Намаз окугандан бекапар кыла албайт. Зекет бергенден бекапар кыла албайт. Алар ушундай күндөн коркушат, ал күнү жүрөктөр жана көздөр аңтарыла турган. Алла субханаху ва таала алардын кылган амалын эң чырайлуу кылып туруп акысын берет. Жана өзүнүн айкөлдүгүнөн да көбөйтүп берет. Алла кимге кааласа эсеби жок рызкы берет деген аят. Мынаке туугандар, сода. Ушу сода кылып Аллага жакындаса болот экен да. Сода кылып Аллага жакындаса болот экен. Алып сатарлык кылып. Урматтуу мусулман бир тууган,
адалдан ырыскы тапканга мээнет кылуу, ушу адамдарга мен көз каранды болуп калбайын деген максатта, бул шариятта важип. Адалдан ырыскы тапканга мээнет кылуу, адамдарга мен көз каранды болуп калбайын деп, адамдардын колунан карап калбайын. Ушу мага нан берсе экен, мага суу берсе экен, мага тамак берсе экен деп. Жок, ошон үчүн мээнет кылуу, адамдардын алдында жүзүңүз ылдый болуп калбасын акча сурап. Ушул амрун важибун. Бул важип бул. Адал ырыскы табуу ибадат. Фарыздардан кийинки эле бул фарыз. Адал ырыскы иземекене фаридатун бада фараизилла. Касбул халал бул фарыз бул. Адал ырыскы. Мейли карап көрүңүз. Мүмкүн сиз мык кагасыз. Машалла. Кандай гана болбосун. Сакчылык кыласыз, кароолчулук кыласыз. Же тазалайсыз. Же тамак бересиз. Же суу чыгарасыз. Же таксовать этип бир кишинин экинчи жакка алып барасыз. Же анын малын ташып келесиз. Же бир жерде машалла дыйканчылык кыласыз. Адал ырыскы бул. Адал ырыскы, адал кесип турган. Алхамдулилля бул фарыз экен. Фарыздардан кийин эле фарыз экен. Чтоб эге адамдардын айтат тааффуфан анил хажа лима фи айдин нас, адамдардын кол алдына муктаждыктан жүзү таза жок. Адам эң жаман ушу тилемчилик кылган жаман. Фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқи ва илайхи нушур. Алла Таала айтат, жердин мынакей 4 тарабынан басып ыдыргыла. Ырыскысынан жегиле. Ва илайхи нушур, ага карайсыздар, кайтып барасыңар тирилип. Алла Таала адал ырыскы издегенге чыккандарды мактаган. Алим ан саякун минкум марда ва ахаруна ядрибуна фил ард ябтагуна мин фадлилlah. Не деп атат? Алла Таала жер бетинде Алла Тааланын айкөлдүүлүгүн издеп чыккандар мына. Ырыскысы деген сөз да. Ага Алла Таала сооп берет. Ибн Мажада риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ма касаба ар-раджулу касбан атьяба мин амали яди." Адамдын өзүнүн колу менен тапкан амалдан адалыраак кесип жок дейт. "Ва ма анфака ар-раджул ала нафсихи ва ахлихи ва валадихи ва хадимихи фа хува садака." Адам баласы өзүнө эмнени сарптаса, үй бүлөсүнө, баласына, аялына, кызматчысына ал садака дейт. Ал кандай? Лаху ажру садака ал-мaqbula. Ага кабыл болгон садаканын сообу берилет дейт. Ва яналу мухаббатуллах лаху, жана Алла Таала мухаббатына жетет дейт. Таган сиз адал эле таап өзүңүз жеңиз. Футболка кийиң, кроссовки алың. Адалдын өзүңүзгө ошо садаканын сообун алат экенсиз. Адалдан тапсаңыз деле болду, кийине бериң, бул жагы. Аялыңызга алып бериң, садаканын сообун аласыз. Балаңызга алып бериңиз, садаканын сообун аласыз. Кызматчыңызга алып бериңиз, садаканын сообун аласыз. Кимге? Сизге кызмат кылып жүрөт машалла. Биринчи алып берип коюң дейт. Садаканын сообун. Мына айтат. Ала нафсихи өзүнө, ва ахлихи аялына, ва валадихи баласына, ва хадимихи кызматчысына фа хува садака. Жөнөкөй эмес, кабыл болгон садаканын сообу берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте эки нерсени айтып атат. Демек, сиз адалдан тапканыңызды өзүңүзгө сарптасаңыз, жесеңиз, ичсеңиз, кийинсеңиз, ниет эле кылып коюңуз, садаканын сообун аласыз. Аялыңызга, бала чакаңызга эмне нерсе алып берсеңиз, тамак аш алып барып атасыз, күн сайын баарыбыз пакет менен ун, нан, картошка алып барып атабызбы? Эт, бет, туурабы? Ушунун баардыгы эмнекене? Ниет кылып коюңуз, болду. Садаканын сообу сизге жазыла берет, алар курсагы тое берет. Кызматчыңызга да. Бул бир. Экинчиси бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Адал мал түрү көп, олжодон түшкөн адал мал. Мурастан түшкөн адал мал. Белек, хадия, садака адал мал. Кембагалдарга зекеттен түшкөн мал адал мал. Бирок ушулардын баарынан эң адалырагы өзүңүздүн пешене термени тапкан дейт да.
Ага жетпейт экен да. Атаң өтүп кетти эле, мурасынан калды. Сизге адал. Түшүндүңбү? Бул адал. Багы калды, заводу калды да, башкасы калды. Проблема жок, сизге адал бул. Андан көрө башка машалла бирөө берди. Сизге белек кылып берди. Же сизге садака кылып берди. Же кембагал экен ага зекет кылып берди. Кембагалдар зекет алган адал да. Байга болбойт. Байга арам болуп калат. Зекет өтпөй калат. Тигинин зекети да өтпөйт. Бул да күнөкөр, тиги да күнөкөр болот экен байга берсе. Зекет только кембагалдарга. Эми ушуларга караганда өзүңүз калпак тиктиңиз. Же өзүңүз жыгач усталык кылдыңыз. Же өзүңүз машалла Алматадан мынжака un алып келдиңиз. Же болбосо Дубайдан да бир нерселерди алып келдиңиз. Же болбосо дыйканчылык кылып машалла бу жерде картошка, партошка. Же болбосо койлорду кармап койдуңуз. Бул өзүңүз мээнетиңиз деген түшүндүңүзбү? Сиздин колуңуз менен кетип атат да. Бандай мурастан же белектен келген жок. Сиздин кыймыл аракетиңиз менен. Мейли өндүрүш болсун, соода болсун, дыйканчылык болсун, алым сатарлык болсун, эмне гана болбосун. Кол өнөрү болсун, кол өнөрү. Бар ушул эң адал экен да. Некене? Эң адал ушул экен. Ошон үчүн айтат пайгамбарыбыз: "Макасаба роджул касбан атьяба мин амалияди." Андан да адалыраак нерсе жок дейт. Кесип кылган. Ибн Умар разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юхиббул муъмин ал-мухтараф." Ана кесипкөй момун адамды Алла жакшы көрөт экен. Кандайды? Угуп алыңыз, раваху Табарани вал Байхақи. Алла субханаху ва таала кесипкөй мусулман адамды жакшы көрөт экен. Эй мусулмандар, келиңиздер кесип үйрөнөйлү. Бир нерсе колубуздан келсин. Бир нерсе ошон үчүн бала чакабызга дагы кичине бир нерсени үйрөтүп коелу. Кесип үйрөтүп коелу. Не үйрөтүп коелу? Ушуну Союз мезгилде орустар алып тур дагы ПТУ дегендерди чыгарган, билесиңерби? Профтех училищалар бар эле. Ошол жерде барып туруп, анан кийин сантехник байда ушу турмушун куруп кетсин деп, булар кой мына 50-100 жыл мурдагы. Пайгамбарыбыз качан айтып койду эле? 14 кылым мурда. Кесипкөй мусулманды Алла жакшы көрөт дейт мынакей. Ошон үчүн баарыбызга машалла кесип керек экен. Мейли, бал чарбасын караңыз. Кой чарбасын караңыз. Любой кесипке молодец. Ибн Умардан риваят экен. Ушунун бардыгы Алланын жолунда мээнет деп эсептелет. Кааб ибн Уджра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир киши өтүп барат делес, пайгамбардын сахабалары көрдү анын күчүн, жөндөмдүүлүгүн. Алар айтышты: "Я Расулаллах, лау кана хада фи сабилилlah." Аттиң ушул Алланын жолунда болсо гана дейди. Мында айтканда Алланын жолунда жихадта болсо гана дейди. Пайгамбарыбыз не деди? "Ин кана раджул хараджа яс'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah." Оғал, эгерде жаш балдарымды багам деп мээнет кылганга чыкса, ал Алланын жолунда деди. Алланын жолунда газат кылгандай соо болот бул. Эмне үчүн чыкты эле? Ушу жаш балдарымды багам деп чыккан да. Мынакей. Wa in kana yas'a ala abawayni shaykhayni kabirayni fa huwa fi sabilillah. Эгерде бул мээнет кылса, карыган ата энесин багам деп, fa huwa fi sabilillah. Бул Алланын жолунда туган. Алланын жолунда газат кылгандай соо болот бул. Ата энеси карыган, мен ушуларды багышым керек деп, машалла бел байлап, адал рызкы издеп жолго чыкты да. Мейлиби? Бул каякта экен? Бул фисабилилlah. Бул Алланын жолунда деп эсептелет бул. Каякта деп эсептелет экен? Алланын жолунда деп эсептелет. Андан кийин wa in kana kharaj yas'a ala nafsihi ta'affufan. Эми ким чыкса Алла, ким чыкса ошол мээнет кылып, өзүмдү ошо адамдарга муктаж болуп калбайын, көз каранды болуп калбайын. Көз карандылыктан адамдарга муктаж болгондон өзүмдү сактайын деп, ушу ниетте ким мээнет кылып чыкса, ал Алланын жолунда дейт. Таша өзүң үчүн.
Биринчиси жаш балдары үчүн эле, экинчиси карган ата энеси үчүн эле, эми өзүн үчүн дагы өзүнүн абийирин сакташ үчүн. Не кылыш үчүн? Өзүнүн абийирин, өзүнүн жүзүн сакташ үчүн. Адамдардын алдында ошолорго мен көз каранды муктаж болуп калбайын деп. Бул дагы фисабилилля Алланын жолу. Мына хадисе. Эми угуп алыңыз. Ва ин кана хаража яса риян ва муфахирatan ay mukasara bil mal fa huwa fi sabili shaytan. Ким акча тапканга чыкса, риякөрлүк жана риякөрлүк показуха. Муфахира дегени мукасарата бил мал, байлыгы менен кыйынсынганга чыкса, бул шайтандын жолу дейт. Каякта экен? Ал адам каякта жүрөт? Алланын жолунда жүрөт же шайтандын жолунда жүрөт? Муна fa huwa fi sabili shaytan. Раваху Табарани ва риджалу сахих. Табаранидин риваятында. Ошон үчүн баягы адамдарга кыйынсыныш үчүн акча тапсаң, адамдарга кыйынсыныш үчүн, мал мүлкүн көбөйтүш үчүн кыйынсыныш үчүн таба турган болсоң, ал Алланын жолу эмес, шайтандын жолу деди. Алла субхана ва таала баарыбызга тоофик берсин. Ошон үчүн ниеттерибизди оңдойлу, аракетибизди кылайлы. Жараткан Алла Таалам өзү жар болсун. Баарыбызга адал, кең, берекелүү рызкы берсин. Шайтандын жолунан сактасын туугандар. Шайтандын жолунан сактасын. Такаласын иншалла ошо адал рызкы тапсак, Аллага жакындайт экенбиз. Кара. Мечит менен эле Аллага жакындайсың деген жокко. Өкмөттө иштейсиңби? Иштей бер. Буйурсун сага. Мансабың барбы? Буйурсун. Эч ким талашып аткан жери жок сенен. Так, соодагерсиңби? Азаматсың. Дыйканчысыңбы? Адам. Ким каерде болот? Просто мына жерде азыркы эмеге сабак үлгүрбөй калдык, убакыт аз болуп калды эмдигисинде. Ошонун шарттары бар. Жолдору бар. Кийинкисинде өтөбүз Кудай кааласа аман болсок. Мейли, чынчылдык менен кыл, аманаткөйлүк менен кыл. Кудай кааласа ошол жерде отуруп Аллага жакындайсың. Акча санап атып Аллага жакындайсың. Биринчи сатып атып, алып атып. Бирок баягы чыныгы эркектер кандай экени? Дүйнө таап атса дагы, соода сатык кылып атса дагы Алланы эстен чыгарбайт экен. Намазды эстен чыгарбайт экен. Зекетти эстен чыгарбайт экен. Кыямат күндө эстен чыгарбайт экен. Мынандай соодагерлер, ушундай бизнесмендер, чыныгы бактылуу бизнесмендер кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилет ушулар. Мына ушундай соодагер болойлу. Ушундай бизнесмен болойлу. Пайгамбарыбыз айткан, чынчыл аманаткөй соодагерлер кыямат күнү шейиттер менен, пайгамбарлар менен чогуу тирилет деген.